мындай октор резиновый экен. Бул аны 25 метрден ДСП пробивает. Аягында алар стеклянный пулялар менен атышты мындай израильский. Бияктан прям в упор атат да, экөө сайылат, анан ичинде смесь бар, баягы киши эсоп 15-20 мүнөт жатып калат. Садыр Жапаровдун тарапташтары келип Ташбаранга алган депчи. Бияк сынып кеткен. Ошо жаракат боюнча чукап жүрө бердим да. Эң негизги мамлекеттик башы жок убакта укук коргоо органдары баш болуп бири дагы жок учурда, мамлекет башы да жок, өкмөт башы да жок учурда биз жоопкерчиликти өзүбүз сезип ошол жасаган иштери менен мен кандайдыр бир мамлекетке мындай тынчтыкты, туруктуулукту алып келген мен салымымды коштум деп. Ырымдап буларды эле кечирип коюшу мүмкүн да? Мисалы Садыр Жапаров кечиргендей. Они на нас пустили регулярные войска. А булар деген армейцтер башкатып өлтүрүп атпайбы, понимаешь? Деген элдин баары көрүп туруп 20 000 киши чогулду, монтип атат. Одни и те же лица, ошол эле жүрүшөт алан итпай атпайдын бар деген. Анан элдер кичине нааразы болот да. Бир балабыз өлдү, бир балабыз бир жыл комада жатты. Жумуш жок калды, бир көздөр жоктор бар, Турцияга чейин барып берет, сызып берсе, алардан эмне чыгат алан айымала? Жумуш калбайт буларда эч ким. Кийин башка көздө өткөзүшү мүмкүн. Эки суроого жооп бериш керек. Биринчи бул революция болгон же төңкөрүш болгон деп баа бериш керек. Эгерде төңкөрүш болгон десе, Сооронбай Жээнбековди ордуна отургузушубуз керек. Андан мурунку түрмөдөн чыккандын баары түрмөгө барыш керек. Октябрда көтөрүлгөн партиянын лидерлери, ошол жакта жүргөн 20 000 деген кишинин баары айыпталуучу катары соттолушу керек. Октябрь окуялары боюнча мага тагылып аткан айыптар баардыгы абсурд. Анткени 5-6 октябрда мен өзүңөр билгендей түрмөдө болчумун. 9 октябрда да коюлган күнөөлөрдүн баардыгы абсурд. Муну эмнеге таянып айтам? Анткени баардык жерде баардык маалымат каражаттарын ачык көрүнүп турат. Аянтта болгон окуя, кандай болгон, кимди ким Ташбаранга алган, кимге ким кол салгандыгы баардыгы ачык, айкын көрүнүп турат. Ал боюнча жакында эле президенттин кеңешчиси айтып өттү. Садыр Жапаровдун тарапташтары келип Ташбаранга алган депчи. Анын баардыгын эми тергөө мына сот териштирүүлөр тактайт. Мен кыскасы макул эмесмин мага коюп жаткан айыптар менен. Анан тергөө аныктайт деп атпайсызбы? Ошол тергөөнүн калыс адилеттүү аныктарына сиздин канчалык деңгээлде ишеничиңиз бар? Тергөө уже аныктады, ал бир тараптуу. Тергөөгө таптакыр ишенич жок. Эмне үчүн ишеничим жок? Анткени ошо Сооронбай Жээнбековдун убагында бизге өзүңөр билесиңер, Кой таш окуясы боюнча иш козголгон. Ошол ишти токуган тергөөчүлөрдүн баардыгы азыр иш орундарында, кээ бирлери зам министрге чейин чоңоюп кетишкен. Баардыгы азыр иштеп жатышат. Алар өзүлөрүнүн аркасын жабуу максатында дагы башка жана мурунку кеткен бийликтин кызыкчылыгын коргоо максатында дагы баардык иштерге барышы мүмкүн да. Ошон үчүн акыйкат тергөө болуш үчүн азыркы соттук отурумдарды жокко чыгарып, кайра артка тергөөгө жиберип, ошол убактагы Сооронбай Жээнбековдун учурунда тергөгөн тергөөчүлөрдөн башка тергөөчүлөр гана тергеп, бир тараптуу кылбай, баардык жакта акыйкат карап тергегенден кийин гана адилеттүү чечим чыгат деген бир ишенич болмок да. Азыр андай эч кандай ишенич жок. Анан бүгүн эле ошол 35 жаран баягы бир жабырлануучу катары тааптыр да сот. Анан ошол жабырлануучу болсо, жабыр тарттырган тарапта сөзсүз түрдө болот да, жабырлануучу ал өзүнөн өзү болуп калбайт да. Анан жабырлануучу тарап катары, то есть жабыр тарттырган тарап катары жоопкерчилик кимдин мойнунда? Жабырлануучу тарап катары жабыркагандардын баягы моральный ущерб деп коет. Алардын баардыгын ордуна коюп берүү мурунку бийликтин мойнуна жүктөш керек. Анткени ошолордун себебинен келип чыккан бул окуя. Бүгүн соттук отурумда судья Убайдулла Сатимкулов айтты, мен 35 адамды жабырлануучу катары таап атам депчи. Анан ошол эле убакта прокурор Асакеев өзүңөргө белгилүү болгондой өзүнүн каршы пикирин билдирди. Муну баягы азыр карабаңыз, кийин караңыз деген сыяктуучу. Булар эмне үчүн антип атат? Себеби азыр бул жабырлануучулар башка кишилерге баягы күнөөнү коюп атышат да. Ошол эле Кашкар Жунушалиевке, ошол эле Опунбаевка, Сооронбай Жээнбековге ошонун кыламына коюп атат да. Эми бул жерде болсо биз соттолуп аткан 6 болуп атабыз.
Темирлан Султанбеков, Курсан Асанов, Жеңиш Молдокматов, мен Канат Сагынбаев и Фарид Ниязов, Алмазбек Атамбаев. Алтоозга эч кандай эгер баягы күнөөнү койбосо булар, анда прокурорлорго тергөөгө кайра бир иш түшөт да. Ким анда күнөөлүү? Тиги жабырлануучу тарап айтып аткандарды тергеш керек да кайра. Азыр негизи эгер кабыл алган болсо, азыр жабырлануучу деп чынында баарын кабыл алган болсо, анда бул соттук иштер артка кетиш керек да. Артка тергөөгө барып, кайра тыгыз тергелип чыгыш керек. Анан айтпайсызбы, сиздер бизге айып коюш керек болуп калат андай болсо депчи, бирок ошол эле учурда жабырлануучулар баягы карапайым элдин арасынан өз ара эмес, балким ошол кездеги бир бийликтин күч органдарынын буйругу менен болду. Анан бир тагыраак кимдерде болушу мүмкүн жоопкерчилик? Тагыраак жоопкерчилик мен азыркы эле айтып өткөн Сооронбай Жээнбеков да, Орозбек Опунбаев да, мурунку УКМК башчысы, министр МВД ошол убакта Кашкар Жунушалиев да. Мына буга чейин, мына бүгүнкү чейин, бүгүн 35 адамды таптымдап атат. Буга чейин жабырлануучу тарап болгону бийлик өкүлдөрү эле болуп келген ошол убакта. Жогорку кеңеш жана башка органдарчы. Чыныгы жабырлануучулар жана көзүнөн ажыраган, бутунан ажыраган, колунан ажыраганлардын бардыгы, ден соолугун баягы жоготкондордун бардыгы жабырлануучу деп таанылган эмес. Алар болбосо тергөө учурунда эле арыздарын жазышкан экен да. Белгисиз себептерден улам алар жабырлануучу катары таанылган эмес. Мына азыр бүгүн Убайдулла Сатимкулов аябай туура чечим чыгарып атат. Аларды дагы жабырлануучу деп таап атат. Эми ушуну аягына чейин чыгарса деген эле үмүттөбүз. Дагы басым кысым көргөзбөй. Мага 9 айып коюлуп атат. Ушу 5-6 октябрда революция жасаган деп деген айыптар коюлуп жатат да. Анан канчалык деңгээлде макулсуз? Иә. Алар ошол коюлган айыптарга кандай аргумент бересиз деген? Жок, макул эмесмин, конечно. Анан Аны эл кылды да, мен кылмак белем аны. түшүнүктүү. Анан бүгүн ошол сотто баягы 35 адам жабырлануучу катары тапкан турбайбы? Анан жабырлануучу болгон жерде сөзсүз түрдө жоопкер дагы бирөө болуш керек да. Анан жоопкерчилик Алар өзлөрү жазып атат. Жабырлануучу болгондор, алар өзлөрү жазышыптыр кагазда. Мен алардын атынан айта албайм да. Алар өзлөрү айтып атышат. Сооронбай Жээнбеков, ошол кездеги башкы прокурор, ким эле фамилиясы? Унутуп калдым фамилиясын. Ошол Асылбек Бердемке деген. Андан кийин генеральный прокурор, МВДнын башчысы Кашкар Жунушалиев и ГКМБнын башчысы Опунбаев деп алар өздөрү жазып жатышат да, өзүнүн кагаздарында ушуларды биз күнөөлүү деп эсептейбиз деп сотко беришти. Сот болсо аларды жабырлануучу катары тааныды. Демек, ушуларды эми азыр сотко чакырыш керек, аларды дагы айыпташ керек деген ойдобуз. Анан ошол эле учурда азыркы президент Садыр Жапаров баягы ырымдап эмне айтканда, ошол Жээнбековду экс-президент боюнча калтырабыз жана ага эч кандай бир иш козголбойт деген маанайда айтып берет атпайбы? Анан канчалык деңгээлде бул калыс каралышы мүмкүн? Калыс каралабай бул тарых үчүн деп мен эсептейм. Биринчиден, экинчиден, ал балким Садыр Нуркожоевич айткан учуру шайлоо кезинде ошол убакытка тиешелүү болчу. Аны азыр эгерде мына, то есть анын демилгеси болбойт. Жээнбековду мисалы камоо жетиги бул деген Садыр Жапаров демилгелеген жок да. Бирок бияктан жабырлануучулар табылып атса, алардын ден соолугуна зыян келтирилсе, алар азыр кээ бирлери мисалы Турцияга дарыланууга муктаж экен, кээ бирлери мисалы Германияга дарыланууга муктаж экен, кээ бирлер уже операция кылып келиптир $10 миң долларларгачы. Эми ошолорду ким кайрадан толуктайт? Кээ бирлерге мисалы каза болуп калыптыр, баласы, бирөөнүкү 2-3 айдан кийин каза болуптур. Ошолорго ким жооп берет деген суроо туулуп жатпайбы? Ал кезде бул жактан уже башка адамдардан демилгелип, мисалы ырымдап буларды эле кечирип коюшу мүмкүн да. Мисалы Садыр Жапаров кечиргендей. Бирок башкалар кечирбесе, алар ырымдабаса, анда алардын сунуштары, алардын демилгелери сот мыйзам талабында карап чыгыш керек деп эсептейм. И Садыр Жапаров аларга мындайча тоскоолдук жаратпаш керек деп мен эсептейм. Анткени анын сотто отканда эч ким тоскоолдук жараткан эмес. Баары ошо мыйзам алкагында болуш керек деп мен эсептейм. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Калбасызбы жеңишимизде? Бираз 1-2 мүнөт акырып болобу? Байып атам. Кырсың? Иә.
Алмазбек, сізге октябрь оқиғасы бойынша сізге қандай айыптар тағылып жатады жана ал айыптар қаншалык макулсуз? Эми биринчиден суроо өзү туура эмес болуп калды. Анткени биз түп тамырынан макул эмеспиз. Бул октябрь боюнча иш козголбош керек эле. 9-нан 15-ине чейин бийлик болгон эмес, билесиңер, качып кеткен. Анан кандай жол менен бийлик алмашты баарыбыз билебиз. Мага 4 берене коюшту. Төңкөрүш деген. Мен бир сөз менен айтам, төңкөрүш болду деп. Ал эми президент жана бийлик азыр кайтып атат, бул революция болду деп. Прокуратура менен МВД ГК менен козгогон иши президенттин сөзүн жокко чыгарып атат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, түп тамырынан туура эмес деп. Анан бул эптеп эле баягы сын айткан, каршы чыккандардын оозун жаап, камап, коркутуп калуу болуп атпайбы? Мына бүгүн сотто отурумда убагында келген экенсиңер, 35 жабыркаган адамдар, көзү коюлуп, колу үзүлүп кеткен адамдарды жабырлануучу катары сот кабыл алды. Тааныды. Бирок прокуратурадан прокурорлор мамлекеттик айыптоочулар буга макул болбой атат да. Алар айтып атат, айыпталуучу бир гана тарап, бул мамлекет деп атат. Ушуну элге жеткириш керек болуп атат да. Мына айыпталуучу катары 6 адам өтүп атабыз, Бабановду кошкондо 7 адам. Анын ишин өзүнчө өндүрүшкө алды да. Ал эми жабырлануучу катары мамлекет өзүн өзү таанып атат. Бул жогорку кеңеш, бул МВД, ГКНБ жана башка мекемелер. Башагы 373 миллион сомго жабыр тарткан, чыгым келген, ошону мына ошо айыпталуучулар көтөрүп берет деп атат. Эми бул ойго сыйбаган нерсе. Бул убактылуу. Мунун баары өтөт. Тарых өзү таразылайт жана баалайт. Соттун башынан эле мен айтып келатам да, эң башынан эле. Эң биринчи бизге айып коюп, айыптап соттойбуз дей турган болсо, анда мамлекеттик комиссия түзүлүшү керек. Эки суроого жооп бериш керек. Биринчи бул революция болгон же төңкөрүш болгон деп баа бериш керек. Эгерде төңкөрүш болгон десе, Сооронбай Жээнбековду ордуна отургузушубуз керек. Андан мурунку түрмөдөн чыккандын баары түрмөгө барыш керек. Октябрда көтөрүлгөн партиянын лидерлери, ошол жакта жүргөн 20 000 деген кишинин баары айыпталуучу катары соттолушу керек. Эгерде жок, бул революция болгон десе, бизге төш белги бериш керек. Анткени азыркы бийлик ошо революциянын артынан келген. Анан ошондо бул жакта бир 6 адамды гана күнөөкөр деп таап атпайсызбы? Ошондо бүткүл 6-5 октябрда болгон окуялардын баардыгын тең 6 адам гана жасады деген сөз. Так ошондой. Мына жалпы мамлекеттик мекемелер 370 миллионго чыгым тарткан, талкаланган, басып алынган, бийликти алмаштырган ушул 6 эмес 7 адам. Бабановду кошуп 7 адам болгон деп атышат да. Бул күлкүгө келе турган нерсе да. Анан 35 адамды ошол жабырлануучу катары тааныды деп атпайсызбы? Анан жабырлануучу катары алар таанылып атса, бир жоопкерчилик дагы жоопкер да бирөө болуш керек да. Сөз түрдө бул 35 адам мындай да, мыйзамда каралган боюнча бир адам арыз менен кайрылса, ал адамдын арызы сөз түрдө каралышы керек. Жөнөкөй эле мисал жашоодон алалы, бир эки адам ушташып кетсе, таяк жеген адам арыз жазса, сөз каралышы керек да. Ошондой эле бирден 35 адам арызында жөн жазган жок. Алар жабырлануучу катары тааныгыла деп ичинде, арыздын ичинде доосун келтирип атат. 2 миллиондон, 5 миллиондон, кээ бирөө бар 15 миллиондон зыян тарткам, мына бутум үзүлгөн, колуман айрылдым, көзүм коюлуп калган, операция керек деп жазып атышат. Анын ичинде так адамдардын аттарын атап атышат. Мисалы ошол эле мурунку бийлик Сооронбай Жээнбеков, Боронов, Опунбаев, Жунушалиевке окшогондор жоопко тартылсын деп арыз жазып атышат да. Бирок каралбай атат. Рахмат. Талаш болсоңуз. Бир аз убакыт болду. Эмнеңче? Бул октябрь окуялары боюнча эле, эмесин Кайсы кабар? октябрь окуялары боюнчачы. Бүгүн эле ошол сотто. Жок, силер кайсы немедесиңер? PRTV. Бүгүн ошол сотто 35 жаранды жабырлануучу катары тааныптыр да. Анан жабырлануучу болгон жерде сөз түрдө жоопкерчилик да бирөөлөр болуш керек да. Кимдер жоопкерчилик, кимде? Эң туура суроо бердиңиз да. Өзү соттук процессинде бул дегенде сөзсүз айыпталуучу болот да. Мисалы үчүн ошол. Анан кийин жабырлануучу тарап, эки тарап болот. Бүгүнкү күндө октябрь окуясы боюнча эмне болуп атат? Жабырлануучу тараптан сөзсүз түрдө мамлекеттик ишканалар. Бул турган сөз, ооба. Бул чындыгы бар, себеби дегенде ал жерде билесиздер, мына жогорку кеңеш болобу, ак үй болобу, башка кандайдыр банктардан же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик ишканалардан баягы неме зыян келтирилген. Бул биринчи тарабы. Бирок ошол эле учурда дагы жабырлануучулар бар. Алар кимдер? Алар ошол күнү чындыкты издеп чыккан кимдер? Биздин жарандар да.
2000'ge жеткен же 1000'den ашуун жарадарлар бир адам кабыл неме болгон бир үмүттөгөн. Ошондуктан мен ойлойм ошолорду бүгүнкү мына чындыгын айтыш керек, сот тарабынан бул мыйзамдын негизинде ошол жазган арыздардын негизинде бизге ошондой кабар түштү, неме маалымат берилди. Азыр сот обедке түшкө чейинки немеге чейин, дем алышка чейинки немеде жабырлануучу деп табылды депчи. 30 жарамбы, 20 жарам. Алар дагы эле жазып жатат экен октябрь окуясындачы, жаран атуулар. Мен башынан бери айтып келем, азыр дагы айтам, кайталап айтып коеюн. Төргөө малдары өтө чийки жүргөн, бир тараптуу жүргөн бардыгына. Жеке мен өзүм жөнүндө айтайын. Айта турам, мен ошол убактагы жасаган, ошол күнкү жасалган кадамдарыма бир дагы өкүнбөйм. Себеп дегенде, ошол учурда өзүбүздүн ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен, ардагерлер менен, айрыкча шаардын жаштары, элдик кошундар менен биргеликте, активисттер менен биргеликте шаарда ошол 3-4 күн болсо дагы эң негизги мамлекеттик башчы жок убакта, укук коргоо органдары баш болуп бири дагы жок учурда, мамлекет башчы да жок, өкмөт башчы да жок учурда биз жоопкерчиликти өзүбүз сезип, ошол жасаган иштерим менен мен кандайдыр бир мамлекетке мында тынчтыкты, туруктуулукту алып келген мен салымымды коштум деп терең айтам, ишенич менен айта алам да. Ошондуктан азыр бул кылмыш козгогон иштердин мындай немеси толук кандуу неме болбойт. Кандай десем, аягына чыгуу өтө кыйын. Бул сөзсүз түрдө же кайрадан тергелүүгө жөнөтүш керек, болбосо же мен билбейм. Бул аягы сөзсүз түрдө кайра каралууга жөнөтүлөт да. Сот процесстен кийин Эми жанагы 35 киши тяжело раненые. Ошонун ичине дагы мен кирем, мен 13 калдым. Анан эми жаңы эле башталды, 1,5 айдан бери биякта жүргөнбүз, эми азыр башталып атат да, биз жакта карап, может 26-сына дейм ошондо кайра башталабы. Ошол сурооңуздан эмес кандай элбейм, память начарак болуп калды. 13 окту кандай октор жанагы? Бул мындай октор резиновый экен. Бул аны 25 метрден ДСП пробивает. Аягында алар стеклянный пулялар менен атышты, мындай израильский. Бияктан в упор атат да, экөө уксайлат, анан ичинде смесь бар, багы киши эсоп 15-20 мүнөт жатып калат. Андай окта бар экен, жакшы Кудай талап көзгө жеген жокмун, биздин көп балдардын көзү жок. Башка тийди атак негизинен, Жок, мен тийгизген жокмун. Эметип. Буттан калдыңыз. Бияк сынып кеткен. Ошо жаракат боюнча чукап жүрө бердим да. Байкабай, шокой. Балдар эметип, шолоңдук баягы багы. Эми кан кайнады да кыргыздык ошондо. Ошол Түшүнүктүү. Анан суроо мындай болчу. Ошол сиздер баягы жабырлануучу катары бирөөнү күнөөлүү деп көрсөтүп алсаңыздар да, анан ошол кимдерди күнөөлүү деп көрсөттүңүздөр эле? Негизи айтам да, бул негизи МВДнын жумушу да баягы демонстранттарды кубалагангачы. Анын жумушу эми человек умеет там, восставать, тигил бу что, биякта эме болуп атпайбы тиги. Они на нас пустили регулярные войска. А регулярные войска должны только бороться против внешнего врага. А бизге болбойт да кол салдырган. Ал тиги милиционерлердин баарында алар тиги по суставам үйрөтөт да, аткангачы мындай суставтарга атат. А булар деген армейскер башка атып өлтүрүп атпайбы, понимаешь? Ошондой окшогон жатпайбы. Гранаталар жарылды, тияк бияк эмне болуп 9000 ок кетти дейт. Ошо канча килограмм менен взрыв пакеттер менен бар тең. Анын баары көп да. Анан мен суроом менен балким этикага туура келбей калаттыр, бирок ушундай бирин аргасы болуп турам. Азыр бир аз мурун башкалардан алганда ошол доогер катары ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду, Кашкар Жунушалиев, Опунбаевдарды баягы күнөөлүү деп сиздер ошолорго доо коюп арыз жазган деп уктук да. Ооба. Анан ошол чынбы? Туура, негизи согуш башталгандачы, онда баягы президент сразу главный командующий болот да. Ал деген болгону өзүнүн генералдарына мен эле берип салып туруп приказ жанагы 4-5 кишигечи генералдарына, ГКНБ, армейский там генерал эмелерге. Ошолор анан жөнүнө коюп салышты. Анан ошо менен кетти да. Элдин баары они не были довольны, что выборами тигил элдин баары көрүп туруп 20 000 киши чогулду, монтип атат. Одни и те же лица, ошол эле жүрүшөт алан айтпайчы отпайдын бартын. Анан элдер кичине нааразы болот да. Качан эмне бизге тынчтык келет, качан уурдабайт, бизде эмне болот депчи. Ошондон башталды да баары тең. 20 000 киши чогулду выборго недовольныйларчы. Анан Пока билбейм, но бирок биздики кишидер аз экен, бизге компенсация керек да, эметип алып. Что люди пострадали просто. Бир балабыз өлдү, бир балабыз 1 жыл комада жатты. сиздердин коюп аткан доогуңуздар ошондо компенсация өндүрүп алуу.
Жок, берилиш керек балдарга. Анткени жумуш жок калды. Бир көздөр жоктор бар. Турцияга чейин барып операция кылып берсе, алардан эмне чыгат эле анан эми? Жумуш калбайт буларда эч ким. Кийин башка көздү өткөзүшү мүмкүн. Кичине ошо ден соолугуна жооп берсин да. Анан сиздин баягы ден соолук эми баягы начарлап ар кандай залдар келген турбайбы? Анан мамлекет тарабынан кандайдыр бир жардамдар болуп атабы? Жок, вообще болгон Эч жок. кандай. Только эле бесплатный операция жазышты. А так билбейм кандай эмне болот. Ошол убактагы куралган өкмөттүн бир кандайдыр бир убадалары болду беле? Маселен, Садыр Жапаров ушул ооруканага чейин барып жолугуп кетпеди беле? Ооба, келип кетти ооба. Эметип. Жакшы эмеби? Эми көрөбүз кандай болуп кеткен. Ошондой бир убадалар болду беле? Мисалы үчүн Жок, убада болгон жок. жардам беребиз Жок, деген. жок, жок. Жардам дагы берилбей калды. Эми мына бизди карап атат. Бул тарыхта биз вообще болбоп турбуз такасы. Аны эптеп анан кийин биз түртүп атып, монтеп 1,5 ай жүрөт. Эми мына бизди эстеп атышат да. Ошол Как будто ничего оказа не было. ошол октябрь окуяларына чейин сиз ишке жарамдуу болуп бир иштешсиз да. Ооба, да. Азык таптап ишке жарабай калыпсыз, анан үй бүлө багуу маселеси кандай болуп атат? Анын баары эчтеке жок. Бүт эле баягы туугандар, эмнелер, достор көтөрүп атат. Же иштей албайбыз, же эчтеке жок, чо Анан жерде. ошол кезде баягы 5 октябрь түнү аралашып биз да жүрдүк да. Баягы чагылдырып, көрүп дегендей. Анан ошол Жээнбеков кетсин деп ошол кездеги президентке нааразычылык айткан элдер да болгон да. Көпчүлүк, басымдуу бөлүк. Анан ал Эл күтөт мени биякта. Жээнбековдун азыркы тапта баягы экс президент макамы менен калганы моралдык жактан кандай деп ойлойсуз? Ал жактан эми мына уже тияк башталып атпайбы эми. Деги эми бизге эми чындык керек. Карач, кичинекей населениебиз 6,5 миллион. Ошону не можем прокормить. А уякта эмет бар. Ана баягы эле одни и те же лица тиякта, что жанагы курулуп бар эле анан. Ошондой эме болуп атпайбы. Анан, конечно, эл нааразы болот, конечно. Анан ушул айыпкер катары азыр тагылып аткан турбайбы ушул 7 адамгачы? Алардын башында Алмаз Атамбаев, Курсан Асанов, Молдахматов өңдүү бир катар саясатчылар бар. Ошолорго сиздерде кандайдыр бир айыптар, доогуңуздар барбы? Жок, пока эчтеке билине элек азыр мына жаңы. Жок, сиздин жеке мисалы. Жок, анандай эмне жок. Азыр эми жаңы башталып атат, бир нерсе көрөбүз. Кандай болуп кеткен. Макуланда, рахмат. Жакшы болуп кеттиңиз, Рахмат.